жерде 14 блок салынып жатабыз. Азыр анын ичинен 10 блогу 35 этажды, 4 блогу 40 этажды. Биздин урматтуу президенти Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен бүгүн ушул Достоевский көчөсүндө 14 блоктон турган үйдүн курулушуна мына кутучасын салбасында турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жер жеке менчик, жеке бир адамдын жери болгон, мыйзамсыз убагында алынган жер болгон. Мына ушул жерде 13,5 гектар жерди бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарып, мына ушул жарандарыбызга, элдерибизге очередте турган мынакей батири жок жарандарыбыз ушул үйлүү болсун деп туруп, мына бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери башталып жатат. Бул жерде мектептен баштап бала бакчасы бардык шарттары каралган. Бассейндери, астында -3 этажга чейин парковочный месталары. Мындай айтканда азыркы акыркы технология менен мына заманбап бүгүнкү күндө үйлөр болот. Эң негизгиси бул сапатын бизге урматтуу президентибиз жеке өзү көзөмөлдөп турат. Билесиздер, ар бир курулуштарда эч кимге айтпай эле өзү барып ар бир курулушту өзү жеке көзөмөлгө алып турат. Албетте бүгүнкү кылынып аткан иштердин иш аракеттердин баары ошол жерге болуп аткан салым. Бул Бишкек шаарынын өнүгүүсү бир гана жер таратуу менен, жер басып алуу менен эмес, бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаары бийиктиги өсүш керек деген максатта ушундай көп функционалдуу комплекс курулуп атат. Ошо Кыргыз Республикасында жана ошондой эле Бишкек шаарындагы сейсмологиялык абал боюнча. Бул боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө республиканын аймагында бардык жерлерде көп кабаттуу үйлөр курулууда. Анын ичинде ушул мамлекеттик ипотекалык компаниясында дагы. Ошого жараша бүгүнкү күндө биз дүйнөдө колдонулуп аткан жаңы технологиялардын жана заманбап программалардын негизинде жасалып аткан иштер. 40 этаж десе, бул бизге чек эмес. Бизде андан да бийик кетишибиз керекпиз. Мисал катары айтып кетсем, ушу аркабызда эле турган ТЭЦтин бийик түтүктөрүн эле мисал катары айтып кетсек болот. Себеби бул канча жылдан бери турат жана канча жылдан бери баягы бизге мисал катары себеп болуп турат.